келип алып, кичинекей эркек баланы келип, тиги тарапка жүгүнтүп, бул тарапка жүгүнтүп, астына жүгүнтүп, кайын журтка жүгүнтүп, айласын кетирип, калпагын карматып, эңкейтип тоңкойткон таптакыр жарашпайт. Одоно өң көрүнөт. Ичинен эркек баланын жүгүнгөнүн өзү эле ички карама каршылыкты пайда кылат. Ушундай бир кыйналып кысталып атат. Кайын журтка жүгүнгөн эмеспи эркек? Таазим кылган. Кайын журтка да жүгүнгөн эмес. Таазим кылган. Жол бошоткон, эшик ачкан, колун төшкө алып, башын акырын ийип койгон. Таазим кылып, салам айтып учурашкан. Бүгүлүп калпагын кармап алып, бир колун келиндерде болуп, курсагына же төшүнө алып жүгүнгөн эмес. Мына бүгүн биздин аш тойлордо ушундай эркек балдарды келип мажбурлап, жалган бир кайдагы бир салттарга такап, бир киндигинен келген кичинекей алып баруучулар, ырчылар келип жүгүнтүп атпайбы, бул туура болбойт. Эркектин бели ийилбей эле койсун. Таазим кылсын. Таазим кылсын. Таазим деген эмне? Башын ийип, жолун бошотуп, эшигин ачып, аттандырып дегенде азыр машинесинин эшигин ачып койсун, эчтеке болбойт. Урлери атка аттандырып койчу. Мына күйөө бала ошондой кызмат кылган.